Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерим, замандаштарым, бүткүл ааламдын жарандары. Мен азыр боз үйдө турам. Кыргызда бир сөз бар. Боз үйдө кыргыз төрөлгөн, боз үйдө кыргыз көгөргөндө. Албетте эми азыркы заманда биз анчалык колдонбой калдык. Бирок бул биздин тарыхыбыз, бул биздин көркүбүз, шөкөтүбүз, маданиятыбыз. Ошон үчүн боз үй деген жөн эле ушундай формадагы эле үй эмес. Бул ар бир бөлүкчөсүнүн, ар бир деталинин аттары бар. Ошолор боюнча бир маалымат сурап, мен өзүмүн апакеме мен суранайын дедим. Бүгүн эс алганы келдик эле. Апаке, мен азыр сизден суранайын, ушулардын баардыгынын аттарын айтып бересизби? Мына мисалы, ушунчалык кооз, баардыгы боз үй. Кайсысы эмне деп аталат ошону? Макул, колумдан келишинче айтып беришке аракет кылайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул кыргыздын жүз баш деп коет. Боз үйү. Эмне себептен жүз баш экенин мен айтып берем. Мына кереге деп коет. Кереге. Ушул керегеден 10 дана бар ушунун ичинде. Ар биринде мынандай мына бир баш. Бир башка бир уук катылат. Ар бир керегеде 10 баш. 10 кереге болгондо 100 уук, 100 баш болуп атат да. Эми ушул жерде анан 10 керегени 10 канаттуу деп коет. 4 кереге болсо 4 канаттуу деп коет. 6 кереге болсо 6 канаттуу. Бул 10 канаттуу, 100 баштуу үй, диаметри 10 метр. Бул жактан бияка. Эми айта баштасак, мына жыгачтарынан айтайын. Мынаны кереге деп коет. Бул талдан жасалат. Кереге, мына уук. Тиги түндүк. Жана керегем сага айтам, келиним сен ук деген ушул немеден калган да. Кереге ушул, уук ушул. 100 сага айтам, оолум сен ук. 100 дана уук, анан 10 канат кереге. 10 канаттуу, Аба, мына бириктиргендер эмне бар булар? Бул көк. Бул уйдун терисинен болот. Уйдун терисинен көк. Бир мыгы жок үй курган акылман кыргыз деген ушул экен да. Бир мыгы жок үй курган акылман кыргыз. Мынанын баардыгы көк менен ушуларды неметип жатат. Бул бош неметкенде жыйылат, кайра жазылат. Эми түндүк ушун менен анан бул жерден эшик. Анан бул эшиктен босого баш. Босого баш ушунса апа? Босого баш. Босого аяк. Босого аяк. Бул эшик. Эми ичинен караганда мына турган желбоо деп коет. 2 дана болот бул желбоо. Бул түндүккө байланат. Желбоо, Желбоо. Эмне себептен дегенде, бул көчмөн кыргыздын эли шамал болот, жайлоодо болот, мына ортого бекем казыкты кагып туруп шамал болгондо ушу желбоону байлап койсо, үй былкылдабай турат. Деген мазмунда. Бул желбоо. Анан мына тургандар бул орусчасы украшения, жасалгалар жөн эле. Шөкөттөр. Эми мынаудан мына ылдый мен сыртынан айтат экем, ичинен. Мынаны кереге таңуу деп коет. Кереге таңуу, Кереге таңуу деп коет. Булчу? Бул ичинен ички кырчоо. Анан сыртынан да кырчоо бар. Курчоо, мындай. Курчоону ошо кырчоо деп койгон, мындай. Анан мынау ууктун боосу. Уук менен кереге ушул жерден байланып бириктирилет. Анан мынау турат го, тасма мында. Ушул уук тизгич. Кайсыл? Ана үстүндө ушул уук тизгич. Мынаудан мына ичинде мына турган жабык баш деп коет. Мына оймо турат го. Жабык баш, Жабык баш деп коет. Жабык баш. Муну жабык баш 3 катар экен. Муну жерге коюп тур, экинчи катар коюп тур. Түндүктүн тегерегинде да 3-чү катар коюп тур. 3 катар жабык баш. 3 катар жабык башы. Анан тиги эшик. Мына эшик. Мынаны кечиндеси жерге түшүрүп коет. Жылуу болот. Эми ичиндегилер менимче бүттү окшойт да. Апа, бул жакта жанагы коломто от жагылган да. Мына жерде азыр коломто болот. Түндүктөн түтүн чыгат. Ушул жерде коломто болуш керек. Бул жерге кадимкидей эт бышырып, тамак ашын бышырып, биз жайлоодо жүргөндө нан да жап чыгып апабыз. Бияктан түтүн чыгып кетет. Бул эми мындай. Апа, мынаны айттыңыз, талдан болот деп, түндүк эмнеден болот? Түндүк
ак кайыңдан болот. Себеби ак кайың ийилчээк болот. Ошону ортосунан жарып ийип туруп, матоого салып ийет. Матоо, Матоого салып ийет. Караңыз. Ийип туруп анан кийин ошону бекитет. Апке булчу? Мына бул. Бул ошо ар бир керегени бири-бирине мынантип кийишет. Кийишкенде ушуну жип менен гана байлап коет. Бул Бул эме. жерде жөн эле Жип экен, бирок көркөмдөп коюптур да. көркөмдөп муну жөн эле муну Токулган. жөн эле жип. Апа, анан эркектердин Эшиктен киргенде, бисмиллахиррахманиррахим. Мына оң жак тарап аялдардыкы, сол жак тарап эркектердики. Бул жакта мисалы ээр ат жабдыктары, камчы, иши кылып күрөө кетмей. Бул жакта болсо ашкана деп коет. Аялдарга керектүү ушу тамак аш. Төрдө төшөк орунчулар жыйылып турат. Төрдө. Эми сыртты көрсөтүңүзчү. Макул, сыртына чыгайын. Мына. Түшүндүңүз, Ана сыртты көрөлү. Сыртта ушундай табиятты да бир караңыз, апа. Сырты мына ууктун үстүнө жабылган үзүк деп коет. Үзүк деп коет. Мына үзүк. Үзүк үстүнө жабылган кийиз да. Мынандай кесилген конус формасында да. Кесилген конус формасында. Ушул үзүк ар кандай үйгө экиден болот. Асты тарабына бир үзүк, арка тарабына бир үзүк. Чоң болот экен да, апа. Чоң болот. Үзүктүн 1, 2, 3 боосу болот. Буну эмнеден жасайт? Бардыгы мыналар нагыз жүн жип. Койдун жүнү да. Койдун жүнүнөн ирип эле мынаны терме деп коет. Үстү жагы, терме деп коет, соккон. Мынадан уукка жабыла турган жагы. Эми керегени каптап жаба турган жагын туурдук деп коет. Туурдук үзүк. Туурдук. Туурдук бул жерде менимче 4 экен. 4 жагынан. Ар биринде 2ден боо болот. Мынаулар. Мына үзүктүн боолору мына турат го үстүндө. Мындай кайчылашып. Ошолор бул үзүктүн боосу буягынан келип туруп, мынандайынан түшөт. Үзүктүн боолору, апа? Абайлаңыз. Боолору. Туурдукту айттымбы? Андан кийин мына бүткөндөн кийин мынау курчоо деген сөздөн алынса керек. Ошо кырчоо деп калган. Кырчоо деп аталат. Ушул мынаны беккен байлап коет. Баары бүткөндөн кийин мына байлап коет. Анан эң үстүндө турган түндүк жабуу. Түндүк жабуунун 4 бурчулу, 4 бурчуна 4 жип тагылат. Ошол 4 жипти бул жагынан кырчоого байлайт. Ошол бир немеси жабуунун мынага байланат. Беккем ичинен кереги мындайынан астынан кирип, ичине кереги байланат. Беккем болсун үчүн. Мунусу эмне жасап, апке? Бул сыртынан жабык башы Жабык башы, жасалган. Жасалган. Эми жүрүңүзчү. Ушта бир көрүп коелу, апке. Андан бул түндүк, ооба. Түндүк болгондо шуну азыр бир мен азыр жаап да көрөйүн, кара ачып коем. Түндүктүн 4 бурчуна 4 жип. 3 бурчуна, мына аркасындагы бурчуна мына эки капталына байланат. Булар жылбайт. Эми мына астыңкы бурчуна мынакей өзүнчө теге бөлөк түз жип, бул бөлөк түз жип, ушуну серпесиң. Серпип көрбөйүнбү? Серпип көр. Кандайынан серпип. Жүр беле. Кана. Кечин күн ысыкта, жамгырда, кечиндеси түндүктү жаап коет. Эми ушу жипти мына эшиктин тушуна келген ичине. Яктан тартып койсоңуз. Эшиктин тушуна келгенде жипти тартасың катуу. Ана. Түндүк жабылып атат азыр. Мынеке. Ысыкта көлөкө болот, суукта шамалдан тосот. Андан от жакканда дагы ачат. Анда өзүнүн мындай трөөч деп коет эле. Трөөчү болот. Onu жамгырда трөөчүн түртүрүп коюп тамакты жасай берчү. Анакей. Апаке чоң рахмат. Анакей ушинтип апакемден сабак алдым. Мисалы мен деле жабык башын апа билбейт экенмин. Анан көпчүлүгү туурдук, үзүк эмне экенин да билбейт. Албетте бул чоң илим, апаке сизге чоң рахмат. Даражаңыз. Дагы бир айта турган нерсе, жыгачтан кийизден гана, койдун жүнүнөн, анан кийин жыгач, кадимки тал, бир гана түндүк
немеден болот, кайыңдан. Анан калып ушул 3 эле материалдан. Материалдан. Анан көк. Көк. Көк деп коет. Мык дедиңиз го? Уйдун терисинен дедиңиз, Уйдун терисинен. Бай бириктирген. Аны жакшынакай кылып туруп онда жолдору көп ал өзүнчө. Чечип туруп анан бириктирет бул өзүнчө искусство. Мынакей, мисалы аял үйдүн көркү дейт, апам үйдүн ичинде. А мен болсо сыртында мындай символикалык түрдө бүгүнкү репортажыбызды аягына чыгаралы. Канча дагы айта жүрөлү. Апамдан мен үйрөнөм, мен балдарым үйрөтөйүн. Болбосо ата билгенди бала билбей, бала билгенди анын баласы билбей эле элдин маданияты, тили, үрп адаттары унутулуп баратат. Бар бололу, бир бололу, элди сактайлы, Кудай колдосун. Ассаламу алейкум. Рахмат апаке.